Саламатсыңарбы арбы балыкчы жамааттык мультимедиа борборунун көрөрмандары. Кесиптер дүйнөсү рубрикабыздын бүгүнкү чыгарылышында биз балыкчы шаарындагы Файтер клубунун залындабыз. Бүгүн биз менен Эсентуров Асылмырза Нурбекович агайыбыз. Саламатсызбы Асылмырза Нурбекович? Саламатчылык. Биз балыкчы жамааттык мультимедиа борборунан келдик. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүз тууралуу биздин көрөрмандарга кыскача айта кетсеңиз. Өзүм 1994 жылы Балык шаарында туулгам. Ошол жакта өскөнмүн. Аты жөнүм Эсентуров Асылмырза Нурбекович. Ошол балыкчы Файтер клубун ачып, ушул жакта машыктыруучу болуп, андан кийин коомдук иштерде, саясатта иштерди алып барып келебиз. Мамлекетке, элге, жерге кызмат кылып. ММА жана грэпплинг спорту боюнча кандай жетишкендиктериңер бар? ММА жана грэпплинг боюнча Кыргызстандын чемпионумун, грэпплинг ММА боюнча Азия чемпиону болгонмун. Спорттун 2 түрүнөн спорт чебермин. Ошол дүйнө чемпионатына катышуучумун жана көптөгөн эл аралык турнирлерде катышканбыз. Ондон ашык өлкөнү кыдырып келгенмин. Абдан жакшы. Балдар бул жерде спорттун кандай түрлөрү менен машыгышат? Бизде эң биринчи багыт бул грэпплинг. Грэпплинг бул универсалдык күрөш. Күрөштүн мындайча айтканда заманбап түрү. Мында кол кайруу, көтөрүп чабуу ыкмалары бар. Андан кийинкиси бул ММА, бул mixed martial arts деп коет. Эрежеси уруш азыркы күндө эң популярдуу болуп аткан спорттун түрлөрү. Андан кийинки биз ушу сайында жана рукопашный бой, күжүрмөн самболор менен машыгабыз. Балдарыбыз 5-6 спорттун түрү менен иш алып барат да. Абдан жакшы. Өспүрүмдөр үчүн Файтер клубун кантип ачтыңыздар эле? Бул клубту негиздеп атканда жалпы өзүмдүн шакирттерим, окуучуларым менен эле ушундай помещенияларды арендага алып, тазалап, мына 10 жылдан бери ушинтип могул бүт шаймандын баарын, керектөөчү шаймандын баарын чогултуп өз күчүбүз менен эле ачып, жаштарга бир туура багыт берүү максатында ачканбыз. Жана жеке эле кичине демөөрчүлөрүбүз да бар, аларга дагы терең ыраазычылык билдиремин. Көпчүлүк түрдө бул өзүмдүн шакирттерим жана өзүбүздүн мээнет аракетибиз менен ушул залды негиздедик. Биздин шаарыбызда ММА спорту боюнча кайсы чемпиондор бар? Аларды атап кетесизби? Биринчиден эми биздин залыбыздан көптөгөн балдар чыга баштады. Кыргызстандын деги эле дүйнөлүк ареналарда Кыргызстандын байрагын көтөрүп атышат. Аларды бир санай кетсем, биринчиси бул Эмилбеков Эдил. Жалпы мына азыр чоң ареналарда өзүн көргөзүп атат, жакшы ийгиликтерди жаратып. Андан кийин Туратбеков Чагатай деген балам бар, ал дүйнө чемпионатында ошо коло медалынын ээси, Кыргыз Республикасынын бир нече жолку чемпиону, спорт чебери. Андан кийин бул дагы көптөгөн балдарыбыз бар. Мисалы Карлаев мектебинен Туратбеков Субатай бул Кыргызстандын 2 жолку чемпиону, Капаров Арслан деген да балабыз бар. Ал дагы ийгиликтерди жакшы жаратып атат. Дегил айта кетсек, азыр көп бизде. Мисалы Бисангалиев Рамазан деген балдарыбыз бар. Өтө акта ийгиликтерди көрдүңөр өйдөдөн. Көптөгөн белгурлардын ээлери, балыкчы шаарынын мындайча айтканда уят кылбай, жакшы мындай бир деңгээлде турган балдар ушулар. Абдан жакшы. Сиз балыкчы шаарынын жаш өспүрүмдөрү үчүн эң жакшы машыгуу жайын ачтыңыз. Бул жерде канча деген балдар бекер жүрбөй, убактысын бекерге коротпой, ушул жерге келип, бир чети ден соолук үчүн, бир чети спорттун түрлөрү менен машыгып жатышат. Келечекте балыкчынын жаштары үчүн дагы кандай иштерди жасайыңыз келет? Биз азыркы убакта балыкчы эле шаар эмес, жалпы областтык деңгээлде иштерди алып баратабыз. Жаштарды бул туура багытка тарбиялап, бул улуттук идеологияга көбүнчө басым жазып атабыз. Бул кыргыз тили, улуттук үрп адат салт, мисалы ажабыздын жанакы кылган жарлыгына ылайык жаштарыбыз анткени тил багытындагы билим тармагында да кичине мындай мүчүлүштүктөр болуп атты. Азыр биз ошого да мындай жеке эле спорт эмес, билим тармагына дагы басым жазайлы деп атабыз да. Баштасак, бул биздин залдан чыккан айтком Эсенболов Эдил деген балабыздын профессионалдар арасындагы ийгилиги белгилүү 71 кг салмакта жеңип келген. Бул болсо Ысык Көл областынын биринчилигинде Туратбеков Чагатай деген балабыз чемпион болуп, дүйнөлүк чемпионатка ошо белгорду утуп жолдомо алган.
Бул дагы Эсенкулов Эдил деген балабыздын белгор экен. Бул үстүнөн кубоктарды айта кетсем, бул 2019 экен, 2019 жылы Ысык-Көл областында командалар аралык эл аралык турнирден биринчи орун алганбыз. Бул деле ошол 2021 жылы Ысык-Көл областынан командалар арасында эң мыкты команда болуп биз биринчи орун алган экенбиз. Бул дагы Ысык-Көл областынан командалар арасында биринчи. Айта кетчү нерсе, биз эми жалпы Ысык-Көл областында республикалык деңгээлде командалар арасында биринчи, экинчи орунду 3-4 жыл болуп калды бербей келебиз. Алдыңкы орундарда жүрөбүз да. Балдардын мээнети, аракетчилдиги менен да. Сиз жакында эле курултайга бардыңыз. Ошол жактан кандай маселе чечтиңер? Биринчиден бул курултайга барганда баардыгын түзүлө сразу бир моментте чечиш мүмкүн эмес. Ал жакта бул курултайдын делегаттары сунуштоочу эле орган болуп эсептелинет. Мен Ысык-Көл областынын төрагасы болуп бардым. Эми алдыдагы жылдарга бул Кыргызстандын экономикасына мындай ылайыктуу кылып, алы келгенге жараша мындай маселелерди көтөрүп, ошолорду чечишин биз азыркы бийлик өкүлдөрүнө талап кылдык. Биздин ажообуз менен жолукканда эң биринчи көтөргөн маселебиз бул Кыргызстандагы жалпы эле айыл жергелериндеги алыскы. Ошол жакта мисалы таланттуу силерге окшогон бир жаштарыбыз чыгып атат. Алардын көпчүлүгү колдоо жоктугунан улам чет өлкөгө иштеп кетип, кийин мектеп бүткөндөн кийин же бир башка багыттарга бурулуп кетип атат да. Биз ошолорду атайлап колдоо максатында таланттуу вундеркиндтерди билим тармагынан болобу, спорт тармагынан болобу, маданият тармагынан болобу, ошолорду колдоо максатында биз мамлекет тарабынан атайлап бир фонд түзүүнү сунуш кылдык. Эми буюрса ошонун аткарылышында иштейбиз. Абдан жакшы, биздин суроолорубузга жооп берип кеткениңизге чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Силерге рахмат. Ишиңерге ийгилик. Бар болгула. Ушундай эле намыска жараган, Кыргыздын чыган уул кыздары болуп жүрө бергиле. Ишиңерге ийгилик. Рахмат.